Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү. Бүгүнкү күндө сиздердин отчетуңуздар кеңири баяндап бердиңиздер, Мухаммедкалый Дүйшекеевич. Жалпысы жакшы, бирок кээ бир министрликтердин аксап жатканын белгилеп кетпесек болбойт да. Мен айтып кетет элем, мына өзүңүздөргө белгилүү өткөндө Россия Кыргызстан билим берүүдөгү ректорлордун форумунда эки тамга бул ката эмес деп сенсация болду. Бүт соц тармактарга да. Кат сабатты жое турган министрлик өзүлөрүнүн каталарын жоя албай атат да бул бүгүнкү күндө. Мынакей өзүңүздөргө белгилүү Индиядан, Венгриядан, Италиядан келе турган китептерибиз али жолдо жүрөт. Быйылкы жыл окуучуларыбыз китеби жок окуп бүтүп койду. Интернетке программа киргизди элек 91 ай өкмөттө бүгүнкү күндө интернет жок. Мына келечегибиздин кат сабатын үчүн жое атабыз да. Эми ансыз келгенсип, Мухаммедкалый Дүйшекеевич, мен баса белгилеп кетейин. Бүгүнкү күндө мамлекеттик мектептерди менчикке 554 квадратный метрди 13 миңге бир жылга берген фактылар чыга алат да. Муну Гүлмира Каримовнага мен документ бердилем, этегине чыга албай койду. Ушуну текшерип, укуктук ченемдик актылардын негизинде, мыйзам чегинде баа бербесек болбойт. Ушуга жардам бериңиз. Анан эми кече Генералдык прокуратурадагы маалыматында айтты, коррупциялашкан министрликтердин ичинде билим берүү министрлиги катталып турат да. Муну менен эмнени айткым келет? Муну менен өкмөттүн жүзү бул министрлердин иштегенин жыйынтыгы да. Өкмөттүн жүзү. Ошол минус болуп аткан өкмөттөрдүн ичинен билим берүү министрлиги бүгүнкү күнгө татыктуубу иштегенге? Гарано районолорду бөлүп жана кошуу бул 10 секунд. Мунун баары мыйзам чегинде иш алып барбасак, Мухаммедкалый Дүйшекеевич, мыйзам чегинде тийиштүү иш алып барсак. Рахмат. Дарья Лукбекович, саламатсызбы? Сиздин айткан азыркы фактлар боюнча мен териштирейин. Териштирип, анан сизге жооп берейин. Анан эми Гүлмира Каримовна бул биздин коллегабыз өкмөттө да иштеди, тажрыйбасы бар. Анан мүчүлүштүктөр, кемчиликтери болуп атат, анан ага да баа берилет го. Териштиреби? Урматтуу Тария Улукбекович, мен сиз көтөргөн маселе боюнча маалымат берип коеюн кыскача. Жанагы форумда болгон окуя боюнча эки чоң министрликтин жетекчилери жоопко тартылды, жумуштан бошотулуп. Интернет боюнча дагы жогоруда маалымат берилген. Бул ушул окуу жылдын аягына чейин 100%га чейин ушул интернет камсыз болот деп. Бирлик мектеби боюнча сиз менен дагы сүйлөштүк. Азыркы окуу жылы аяктаганга чейин бул маселе дагы чечилет. Жана ошондой эле министрликтеги билим берүү системасында дагы жана коррупциялык маселелер боюнча бир нече иш чаралар азыр жүрүп жатат. Бул негизги маселелер бул бала бакчаларга электрондук кезек программасы киргизилди. Мектептер боюнча электрондук каттоо биринчи класстарга, ошондой эле лицензирование азыр электрондук форматка өткөзүп атабыз. Талас маселеси боюнча, бул боюнча дагы мен сизге маалымат бердим. Буюрса бул жерде кошумча штаттык бирдик боюнча маселени чечиш керек, дагы кошумча каржылоо маселесин чечип, бул маселе дагы чечилет. Рахмат. Кийинки сөз депутат Арапбаев Азамат Абдуллажанович. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, мына экономикада жалпы бир мамлекеттин саясатында бир терминдер бар. Инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат деген. Ошону бир кыскача маалымдап бересизби, кантип түшүнөсүз ошону? Бул түшүнүк өзү кеңири абдан. Бул инвестициянын тартылышы боюнча бул сөзсүз эле тыш жактан келе турган инвесторлор үчүн эле эмес, ички дагы өзүбүздүн жарандарыбызга, ишкерлерибизге бере турган өзүнүн шарттары да. Инвестиция эмнеден башталат? Биринчи мыйзамдардан башталат. Кандай шарттар түзүлөт жана инвестиция кантип корголот?
ошол инвестицияга келген каражаттар, капитал, негизги жабдыктар жана башкалар баары инвестицияга келгендердин баардыгы тең ушул инвестиция кандай корголот жана ал өзүн эгерде тыш жактан келе турган болсо ошол ички жарандардай болуп өзүн өзү сезеби, ошондой эле бирдей корголобу, кээ бир учурда балким артыкчылыктар берилеби, мына ушунун баарын мен ойлойм инвестициялык климат, инвестициялык шарт деп айтат да. Туура, эми инвестициялык кызыгууга биз мына өкмөт, парламент бир жакшы шарт түзбөсөк, сырттан келген инвесторлор чектелет же келбей коюшу мүмкүн. Мына өзүнүн ички ири ишкерлер дагы. Мына жерде 5 январь 2016 жылы номер 1 токтом менен мына мен токен тармагын айтып атам. Азыр ошол жерде өзүнчө бир шарттар бар. Сиз жакшы билесиз, ошол жерлерди берүү айыл өкмөттө. Бирок токтом менен ошол жерде айыл чарба багытындагы жоготуулар сельхозпотеря эч нерсесине карабай 49 жылга алынат деп токтом чыгып калды. Бирок кен байлыктын ар кандай түрү бар. Кээ биркилери 3 жыл, кээ биркилери 10 жыл, кээ биркилери 25 жылда өзүнүн көлөмүн бүтүрөт да. Бизде мына азыр рекультивациялык эсептер бар. Проект негизинде жасалат мунун бардыгы. Сиз ушуну туура дейсизби, ошо 49 жылга алганыбыз? Токтомду кайсы? Токтом дедиңизби, мыйзам? Номер 1 токтом 2016 жылда. 2016 жылкы да. Сиз өзүңүз айткандай анын кен байлыктын максатына жараша болуш керек го деп ойлойм. Мисалы үчүн өзүңүз айткандай кайсы убакка чейин иштетилет, андан кийин ал өкмөттүн балансын өткөрүп бериш керек. Урматтуу төрага, мен суроому бир аз да кайталайын, вактымы токтотуп берсеңиздер же кош беребиз. Мисалы үчүн өзүңүз Жок, мен айтып атам, кен байлыктын ар кандай түрү бар. Кээ бирки 100 жылда бүтпөйт, а кээ бирки көлөмү 5-10 жылда бүтүп калат. А эмнеге биз инвесторлорго 49 жылга айыл чарба жоготуусун төлөттүрүп атабыз? Вот ошону туурабы? Инвестициондук шартка туура келеби ошо? туура эмес, туура эмес. Эгерде туура эмес болсо, мына сиз премьер-министр катары, мына азыр өкмөттүн бул жерде отчетуңар бүткөндөн кийин тез арада оңдойсузбу ошону? Оңдойбуз. Мурундары бул мындай эле, на срок действия лицензии болчу. На срок действия земельного отвода. Оңдойлу бул, туура эмес. Ошону тез арада оңдобосок, мына өтө наразычылыктар көп болуп атат ошол тармакта. Туура. Экинчи бир маселем, мына сиз жакшы аракет кылып атасыз. 10 секунд. Бир аз көбүрөөк. 20 секунд. Сиз өкмөт башчы катары жакшы аракет кылып атасыз, иштеп атасыз, бирок тегереңиңизде бир анча-мынча палит балдар бар. Мына сиз жакында Шератон отели инвестиция, бул мамлекеттин дабирин көтөрө турган отель, ири долбоор миллиондогон инвестиция, сиз жардам катары ошону түшүнүү менен токтомго өзгөртүү киргиз. Рахмат. 20 секунд кош бердик. Кийинки жооп бересизби? 10 секунд. Ошол жерге токтомго өзгөртүү киргиздиңиз, бирок ошол токтомду тегереңизде палет балдар бир айдан ашык кармап, эми албетте муну бекер берген жок да ошо токтомду. Сиз ошол атыңызды Азамат Абдуллажанович, мен ошол токтомго кол коердо, мен аны эми өзүм да мурун бизнесте жүргөм, түшүнөм да. Чиновниктердин мамилеси кандай болот. Ошол жердеги жанагыдай өзгөчө шарт кылып кол коюп бердик да. Ал жерде миллиондогон долларлар турат. Ал мен бизнесмен билишимче ал акыркы киши эмес Турцияда дагычы. Анан ошондой өзүбүздүн инвестициялык жана сиз айтып аткан имиджге таасирин берүүчү адамдарга ошондой кыла турган болсо, мен аны териштирейин. Бирок мен ошол кол коюп атканды айткам. Балдар, бул жерге неме болбосун депчи. Муну Абдиевке да айткам, аппараттын балдарына да айткам. Эгерде ошондой мисалдар болуп койсо, берип койсоңуз, мен чара көрөйүн. Экинчи микрофон. Процедурный. Мухаммед Калы Дүшкеч, сиз колдодуңуз, сиз ошону туура түшүнүү менен колдодуңуз, бирок тегереңизде балдар ошол кагазды бир айдан ашык кармап, анан кийин бирдекени колуна жуктурмайын берген жок да, ошону мен айткым келип атат сизге. Ошо тегереңизди тазалаңыз, атыңызды булгап атат ошолор. Бир сиз экөөбүз жолуксак, бир кандай бир маалымат болсо берсеңиз жакшы болот эле, мен анда. Жакшы болуптур. Мен ошондо коюп атканда шексигем да, ушунучу. Ошону берип койсоңуз.